Мындай атпай. Кандай десем, сиз азыр мени индивидуалдуу көрүп атасыз го? Жок, мен муну эмете эле кеспей деле койсоң болот. Мисалы сиздер, мисалы баары эле мени индивидуалдуу көрөт го. Мен өзүмдү мындай азыр андай сезбейм да. Мен унутуп калам даже мен индивидуалдуу экенимди. Вот бутум оңолсо, түзөлүп кетсе дебейм. Аракет кылам мен. Бирок операция жасатып, анан үмүтүм келбейт, акча корот, жок. Жакшы көрчү адам ушул боюнча жакшы көрөт. Мындай түзөлүп кетсе жакшы, бирок түзөлбөсө деле шүгүр, ушинтип сиздер менен отурганыма шүгүр, баарына шүгүр. Жети айлык болуп тура элем. Кичинекей эле чоң кашык бар го, ошондой эле башым ошондой өрттөө кичинекей. Элдин баары көргөндө мени доктурлар бул киши болбойт, чоңойто албайсыңар, бага албайсыңар деп. Айнекей жатасың го. Ошондойго жатып, жети айлык туруп ооруйт экенсиң да. Ооругандайын укол саят карагандай дагы ошондон да. Анткени мен деле кошулам, анткени мен өзүм мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштешем да. ДЦП деп коет бизде. Если ошондой укол тийбесе мага, да, ошондой укол тийбей, мен туубаса болсом, вот туубаса бирдеңке болсо, анда мен башыман бирдеңке болмок да, бир жерим бирдемке болмок. А меники акыл эсим жайында, баары жайында балдар менен иштешип атам. Менден жакшы билбейт индивидуалдуу кандай болоорунчу. Мен анткени алар менен иштешем. Кандай балдарды көрдүм, мен аларга салыштырмалуу менин бутум эле. Акыл эсим жайында, баары жайында. Өзүңүздөр байкасаңыздар, бул жагым чоң, бул жагым кичинекей. Бияка менин оюмча, мен деле врач эмесмин, просто мен ойлогонум, бияка кан аз жүгүрөт, тарамыш тартылып калгандан кийин кан аз жүгүрөт. Кан азыр басып жүргөн бул 60%ке жакшы болгон да. Бул мисалы мындан бир 10 метр баскыча 10 жолу жыгылган болобун да, мисалы. Жыгылчымын, ошолордун баарын көрүп, дагы сүйүнгөнүм вот айылдан со балдар менен окугам мен. Алар мени суудан өткөрүп, көтөрүп жыгылып калсам, тургузчу эмес, жыгылып калсам кайра туруп кетип, балдар менен мушташчумун мен деле. Ажыман жасаса баарын көрүп, бул басканым, бул согончогумду көтөрүп басчымын. Тизем мындан да бүгүлүп болчу, операция болдум 11 жашымда. Жылыш, мындай кичине болду, жылыш. Шумдук болгон жок. Эме согончок жерге тийди, бирок шумдук болсо да жылыш болду. Азыр мен көп басам, көп движение мендечи. Ошон үчүн тарамыштар ордунда калуунда. Атын унутуп атам, бир буттарды аябай жакшы кылган киши бар го. Ал деле айткан, мунуку тарамыштан кийин муну кесип туруп эле кайра тиккенде мен кесилген, бияк чатым кесилген, бияк кесилген, оңолгондон кийин бул кайра бычак тийсе эле кайра эле калына келип калат. Кааласаңар кылдырыла деген. А мен каалаган жокмун аны. Операциядан кайра эле тарамыштарыңыз тартылды. Жакшы момент, мен операция болгондон кийин шпагатка отуруп калгам. Мындай эле. Элестетип көрсү. Бутта эки кипис шпагатка түпсүз отуруп койдум го. Мындай. Тарамыштар жайылган. Операция бүткөндөн кийин вот киписти алгандай эле кайра эле бир канча убакыттан кийин калына келип калат бул тарамышта. Эми бир момент болчу. Момент окуп жүргөн кезде эмнеге деп мындай кичинекейсиң жаман ойлор келет кедичи. Неге мен буларда эмесмин депчи моменттер болот. Анысына үйдөгүлөргө да ыраазымын. Анткени мен индивидуалдсың анан. Ой, сен кыла албайсың. Мамиле жасабайт мага. Как адам катары эле мамиле жасайт да, мисалы үйдөгү ата-энелер. Балдар менен иштешем деп атпаймынбы? Мен балдарды мисалы өз вестерин өздөрү көтөрүп келет ташып. Мен көтөрүп барып колуна коюп бербейм мен деп. Эй, кой, сен кыла албайсың деп. Мен аларды жакшы түшүнгөн менен аябайм мен аларды. Анткени үйүнөн анысы деле аябап атышат, мага ата-энелер келет. Жөн эле ата-энелер дагы мындай, балдарын аябай бербеш керек. Мисалы ата-энелер өтүп кетет го, бул жашоодон баарыбыз өтөбүз, мен да өтөм. Мисалы ошондон кийин ойлош керек да, баламды ким карайт деп, өзү менен өзү болсун деп, мындай кичине адам катары мамиле кылып, мындай катуу эле кармап койсо деген менин оюм же. Бияка коллежге чапсырдым, Токтогулга, КЕДИС деген, программист, техник деген. 2 жыл окуган моментте мен агайыма жолугуп калдым, экзамен тапшырып атып. Амашык турчу мага. Жолдо кетип бартам, футболкачан жай күнү. Үйдө баклажка, гантелдер бар. Бир балдардан алып алгам, баклажка, гантелдер менен машыгып, 2 күн машыгып, 1 күн эс алып, 2 күн машыгып, үйдө эле чай нан менен эле, тамак менен элечи. Ошентип атып эле мактангандай болбойм, жакшы результат көрсөтүп койдум да. Сырткы көрүнүш вообще сонун болду. Ошон үчүн агай байкап калды. Вот, анан келатам жолдо, футболкачан тыгыз футболка кийип алгансың. Ошентсем орус агайым. Мен орусча анда түшүнөм, чын. Агайым айтып атат, какой зал ходишь, где занимаешься, там у нас зал есть бесплатно, хочешь тренироваться деп эле номерлерин жазып жиберип келдим. Келсем бул зал мага
десем алтын тапкандай вообще сонун көрүндү мага. Өзүмдү нормально ойлоп келдим да, биякачы күчтүүмүн депчи. Ошо маанилде келдим. Анткени колдор чоң барынан,чы. Бияка келсем деле анчалык чоң балдар жок экен биякта деле жана. Келип эле бир бала менен күрөшсөм, сезбейт го мени. Мүнтүп эле туруп койду да. Анан бияктан калп айтпайын, бир 8 айга чейин мен эч кимди ута алчу эмесмин. Даже кыздарды дагы. Бул кол күрөш десе эле мүнтүп эле жеп койбойбу, болот атпайбы? Азыр өзүм тренер болуп атам го, анчалык жеңил эмес да. Мисалы, бир адамды столдун үстүндө туура турганды көндүрүш үчүн эле 2 ай кетет. He rose against Baktanji Akobadze from Georgia. Взрослойдан чыктым да, мен 23 жаштан 40 жашка чейин чыгам да. Экинчи орун болду да булчу. Мен үчүн өтө чоң жеңиш. Мисалы, мен 25-темин өзүм азыр 40 жаштагылардын арасынан сурулуп чыгып экини алдым сол голдон. Бирок мен травма алсам да ошого кубанып, мындай жакшы настрой менен чыктым да. Эртесичи финалдан кийин агайым жакшы эле настрой берди мага. Учушун керек, аракет кылып көрөм. Мен деле жакшы ой менен тиленип эле чыктым, чын эле. Мен бирөөнүн чокунганына да күлбөйм, туура эмес паспортса да күлбөйм, андай бала эмесмин. Ал стол чапты, чокунду, потом стол чаап туруп, ага деп мага бир аз үнүн чыгарды, мен күлкүм келип кетти. Ага чейин жолу спокойно эле күрөшүп аткан да, кыйкырып өтпөй элечи. Эме финалга чейин сонун эле күрөшүп аткан, мен утулуп тура эле кетип калгам күлүп, анда кыйкырбай эле утуп койгон мындай. Анан тияктан эле башкача болуп менен кыйкырып агрессиясын көрсөтүп атса, мен жылмап койгом. Анан кесип жазап, жакшынакай кылып чыгарып коюптур анан. Кол бербей койдуңуздар деп атышты. Ал эмоция, ал финал. Мага кыйкырып, мага да бирденкелер сүйлөп атты, туурабы? Жагымсыз болду ал нерсе. Любой адамга жагымсыз, шылдыңдап атсак, кантип салам берем, мисалычы. Мен бермекмин, просто ошол момент эмоция, мен жанагы нерсенин баарын көрдүм уже. Плечом ооруп атат бир четинен допинг контроль баары үйүлүп келди да ошол жерден чыкты балки. Жеңилген бул оор, ооба. Ой, мен кыйкырган үчүн жеңилдим. Анан утмакмын, мындай тигиндей деген сөзүм жок. Күчтүү ал. Мен сыйлайм, чын. Күчтүү экен, машыгышым керек дагы. Аны мойнума алам. Просто ошол момент эмоция болду менде. Токтоп калып 12-де турсам, жарылып кетти го интернет. Вообще кыйналып жүрдүм да. Залга да келбей, балдарды эптеп карап, өзүм балдарымды арыктап, стресс вообще бүт нерсе оюма келди. Спорт штаб салгым келди. Көп нерселерди ойлодум. Ал жерде мындай өтө катуу жазылган сөздөр болду. Мындай да эки жакка барып чыгып келип утуп жүрөм да, анан маани бербейм мен. Утулдум. Ушундай эле. Анан бизде эч ким деле монтип интернетке чыгарып, звезда болуп кеткен эмес. Спокойно. Вообще андайга түшүнүгүм жок анан. Спокойно, эч кимге жамандык жок, мындай өзүм болушунча жакшы жүргөнгө аракет кылам мен, мындай чекпейм, ичпейм, мындай туура жүргөнгөчү. Анан ал жерде мени вообще жаман кылып салып, ата-энеме чейин айтышып, анын үстүнө ал башка мамлекеттерде деле жазып атты. Кичине перевести кылып окуп коятты кимгедечи. Элим кыргыз элим вот, жазганы вообще катуу ийди ошол. Тамак өтпөй, арыктап, өлө кичинекей болуп кеттим анан. Ооба. Ошондой болду. Вообще катуу ийди чын. Кыргыздар колдобой эле, мисалы, мен грузин утту го. Утту мени чемпион, молодец. Аны аябай жакшы колдошуптур. Мен экинчи орунду албай эле, мен аягынан биринчи алгандай болуп келдим да мындай. Залды деле чытап салып келди, анткени бул жерде мени кармай турчу деле эчтеке жок. Утуп келген күндө деле спорт тарабынан эчтеке мындай жартаарлык эчтеке алган эмесмин. Агайыма ыраазымын, ооба, айлык алып атам. Тренер катары, бирок ал деле айлык. Шүгүр. Астыбен просто мындай машина же үй алып, же мындай жашоон куруп кетчүдөй эмес. Мисалы, эмнеге үйлөнбөй жүрөм? Тамак жол киреге жетпесе атак. Ага чейин мен саналуу эле балдарды алчумун. Тренировка кылдыруудан бирөөнү чарчабайм. Тренировка кылуудан да чарчабайм. Мага бул рахат тартуулайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштешүү мага жакшы. Бүт балдарды кабыл ала баштадым. Чектөөсү жок. Чектөөсү жок дегенде кандай? Эки эле чектөө менен псих болбосо, анан эпилепсиясы жок болсо эле алып атам азыр. Мен мисалы утуп келип атам деп атпаймынбы? Утуп келгенде эчтеке албайм. Көнүп калгам андай нерсеге. Колдоосу жок деле, мен өзүм болуп деле көнүп калгам. Мисалы, ушундай боламын да мен. Анткени бирөөдөн чоң колдо күтпөйбүз. Азиядан 2 жолу уттук, мисалы, мирден буга чейин деле экини алгам, мисалы, анда деле эч ким билген эмес. Мында деле алдым, эчтеме ишке деген жок. Наоборот, чөгүп бараттым. Кол күрөшчүлөргө дагы колдоо жок. Эмнеге чыдабайм, анткени спорт жакшы көрөм мен. Иштеген ишим бул. Элге өзүмдү балдарга жардам бергим келет. Ошол эле кармап турат.
бул спорт питания. Анысы жок эле чыктым. Ичип жүргөнүмө 1 жыл болду. Биздин алып аткан айлык ошонун баарын алыш керек болуп калат. Мен мисалы ошону ичким келсе, полный айлыгымды ошого жумшашым керек болуп калат. Креатин ичип коебуз, бытса ичип коебуз, эптеп чыгабыз болду. Ошо 1 жыл болду го, мен 2 жыл ошентип чыгып жүрдүм мисалы. Ошонусу жок эле Азияны утуп жүрдүм. Ошондо сен Кыргызстандын канча жолку Азыркы тапта 3 жолку чемпионмун. Мен утулуп көрө элекмин. чемпиону? Анан күнөөлүктөн Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнөлүктүн 2 жолку призермун. Бирөө жаман болуп эле келди, окуучум жок болуп кеткен бирөө жаман. Эмне жоксуң десем эме дейт. Мени башкалар башкача көз менен карап атат. Бирденке деп айтып коюптур. Мындайсың, тигиндейсиң, сен мени баспа, сиз сурап атпайсызбы, ушинтип бөлчүбүз. Аны бөлүп койсо керек ушинтип. А мен ага түшүндүрүп, мотивация берип, кайра келип баштадым мисалы. Ушундай моменттер болот бизге каратат. Мен маани бербейм анын баарына. Мен өзүмдү сол адамдай сезем, жеңип койгом да анычы. Анан ал кээ бир адамга ушулар оор, көп эле үйдө жатат да, үйүндөчү. Анан нерв болот, анан түнт болот мисалы. Ата-энелеринин характерин көрсөтүп чыгарып ийет, мисалычы, эркелеп ийет. Силер менен эме дейт. Силер менен сүйлөшсө дейт кээ бирөө келип. Кээ бирөө манжалар, балдарым манжалар иштеп атат, ушуну иштетпей дейт. Кээ бирөө келип залда эле жүрүп жүрсүн, машыксын. Көңүл көтөрүлүшүн эң маанилүүсү. Инвалидтагы эмес, соода балдар тренировка кылдырам ачык эле. Алар деле жакшы результатка жетип атат, шүгүр. Мисалы, менин тарамышымго мага тренажер тепкен жакшы мисалы. Көп баскан жакшы, напряжение керек бул тарамышта. Менде балдар бар мисалы, колдору иштебейт деп атам го. Ошо бала мисалы 2 ай болду, жакшы болуп калды кол. Мындай хваты моду кармай алды, элементарный, кашык кармай алчу эмес моду. Хваты азыр жакшырып калды. Спортко келе электе ыржакчымын аябай. Мен аны деле үйлөнгөн эмесмин, өзү эле келип калды, таң калып калды эле. Бирок азыркы тапта жазбай калдым. Уже мындай башкача көз караш, башкача ойлор болуп калды менде. Анан кыздар менен сүйлөшөсүң да. Кыздар менен сүйлөшкөндө кандай сүйлөшөсүң? Телефон аркылуу эле. Кыздар дагы тандайт да, любой эле киши, мен деле аны түшүнөм. Ар ким жакшы болсо менен болгусу келет, мисалы. Ошол моментте вот ырлар жазылчу. Даже үйдөгүлөргө ыйлактап атып китеп чыгартып алгансың. Жок, аны окунуп атып чыгартып алгам мен. Эптеп, азыр окусам күлкүм келет, алырларды жабы эсиңө мынтип. Жакшы көрчүмүн бирөөнү. Аябай жакшы көрсөм керек. Кичирээк эмес эми. Бир 8-класста болсо керек. Анан ошол менде ошол кыйналчумун мурда, душевно вот. Кыздар үчүнбү, эмне үчүн билбейм. Ошол жазганда эс алып калчумун. Эс алып мындай. Азыр кызды деле ойлочу ой эме ойдат менде. 25-ке чыгып кеттим. Улгайган болдум. 25-ке чыгып кеткенден мындай ойлоп калат экенсиң. Эми үй алыш керек Бишкектен. Анткени мен бул жерде жумушум болот атпайбы? Анан качан квартиралап жүрөм мисалы депчи. Анан машина алып алсак, муну кылып алсам деп кичине чоң башкача ойлор болуп калат экен ожечи. Мен үчүн спорт жашоо. Жашоомдун 90% спорт. Балдар менен иштеп атам го, мисалы, аларды мисалы өстүргүм келет. Бирөөгө мындай макул ал чемпион болбой эле койсун. Мисалы мен окуучумун. Хотя бы кичинекей жардамым тийсе, мен үчүн бул чоң жеңиш, рахат.